Асыпбек Бейшеев. Көптөн бери кат албадым айылымдан. Үй бүлө менен туулуп өскөн айылым Каптал-Арыкка бардым. Айыл көрүнүшү таанылгыс өзгөргөн. Баягы биз жашаган жапыс үйлөр жок. Алардын ордуна заңгыраган тунике, чатыр чалуу үйлөр салынган. Мурдагы үтөлөктө 3-4 үй турган жерде азыр дайрадай кенен көчө түшкөн. Суран чоң апам да эл катары үй салып ошол көчөдө. Ал менин энемдин эң жакын курдашы болчу. Мурдагы эски үй ошол бойдон, аны азыр ашкана катары пайдаланып жүрүшөт. Калган 3 үй жок. Кезинде айылыбызда чоң делген чатыры камыш менен жабылган, азыр эми ашканага айланган үй бар. Аз болсо да алыкул кирип чыгып жашаган жана менин балалык чагымдын жалгыз күбөсү эстелиги катары көзүмө ысык көрүнөт. Киндик каны тамып, балалыгы калган жерде өз үйү, өлөң төшөгү жок болсо да, адам ага кусаланып кайда жүрсө да кайрылып келе берет турбайбы? Мен аны кийин ата сакалы эгиме бүткөндө түшүндүм. Каптал-Арыкка ошол барышымда Сурон чоң апамды, анын жыл өткөн сайын өзүнө окшоп картайып, улам бараткан эски тамын көргөнүмдө, эми түшүмдө гана кээде кесиге калган ошол уч каяк жылдарым, далистеги темир керебетте үңкүйүп кезди окул турчу Алыкул агайым эсиме келип ойго чумудум. Тепкедей тамдын дубалын, андан бери жедеп кагжырап жарылып кеткен үйдүн тирөөш жыгачтарын колум менен сылап өзүмчө учурашкандай болдум. Бир жылдары Алыкул ушул тирөөчкө жөлөнүп, ойго тунуп, же далисте эс алып олтурбады беле. Бүгүн дуулап, кечегимди ойлобой, кечээ жыргап, эртеңкиме кайдагой. Мен алдаган жаштыгыма ишим жок, өлүм мени эркелетип койгондой. Ушунча күн, ушунча жыл арасы жана гана, бая гана болгондой. Башканы билбейм, ушул саптар көкүрөгүмдө канча кайталанбады. Кээде караңгы бөлмөдө сүрөт чыгарып жатканымда же бир муңайым музыканы кулагым чала калганда эсиме кылптей түшөт. Алыкул былырды ушул тирөөчтөрдү жөлөнүп турганда жазгандай сезилет. Эмнегедир ошол жайда ал азыр ашкана болуп калган ушул үйдө кичине суук шамал боло калганда ыптоо деп биздин үйдө жашап жүрдү. Андагы бизден 3-4 үй кыргыз айылы менен орус айылынын ортосунда обочо орун алган эле. Азыркы Каптал-Арык айылы мурда өзүнчө колхоз болчу. Элдин жашоо тирдиги жаңирдене баштаган. Бир күнү шаардан Орозалынын бир тууганы Осмон дегендин баласы Алыкул келиптир деп калышты. Апам мага Орозалы жестең болот дечү. Орозалы илгери Алыкул томолой жетим калып, колунда жок таекелеринин босогосунда жүргөндө атайын барып, аны жетим балдар үйүнө тапшырыптыр. Эми ал чоңоюп, эр жетип, шаарда өкмөт болуп иштейт экен деп уктук. Алыкулду адеп алгач ирет көргөнүмдө ал арык чырай, колдору шадылуу, ошондон уламбы узун бойлуудай көрүнгөн. Үстүндө жол бар жеңил желеткичен шаардык киши экен. Менин эсимде ушундайча калыптыр. Айылга анын келиши чоң жаңылыктай туюлду. Алгач ага абдан кызыгып, баскан турганын, сүйлөгөнүн алдырдан аңдып жанына чакырып калса мылжыйып, уялып жүрдүк 4 үйдүн балдары. Азыр эсептеп көрсөм, ошол жылы 12ден 13кө караган курагым экен. Мейис менен набаттын, жаңгактын даамын ошондо биринчи татканмын. Алыкул шаардан ала келиптир. Адеп ал келген күндөрү Тасторконубуз жайнап эле калды. Бирок эмнегедир ал биз менен чогуу отуруп, тамак ичпей, четтеп кезеттик деп олтурчу. Ал сыртка чыгып кеткенде чоңдордун өз ара анын оорулуу экендигин, өйдөкү кумарыктагы табыпка түшүп жүргөндүгүн, айылга кымыз ичип, сергисемби деп келгендигин кеп кылышканы жадымда. Айылыбызда бакырса үнү берки айылдан аркы айылга шашпай угула турган өтө тамашакөй, бакылдаган Сагынбай деген корукчу жигит бар эле. Ал адамдын көзү жакында эле өттү. Экөө абдан ымалаш, курдаш болуучу. Сагынбай Кара Балта базарына көп каттап, ар каттаган сайын Алыкулга гезит журнал ала келчү. Өйдө төмөн сайын Алыкулга тээ өтүп,
экөө көпкө сүйлөшүп олтурганын, жыгылганча күлүп калышкандарын көрүп кызыкчумун. Ал кээде келдиңби койдуңбу капарын албай түнт тартып, кээде жаркылдап, мени жанына чакырып алып, кино көрөмүнбү, кандай адабий китептерди окуурумду, эмки жумада кандай кино болорун сураштырат. Райборбордо кес-кесте кино коюлуп турчу. Кээде колубузга тыйын карматып, киного жиберет да, эртеси көргөнүбүздү терип-тепчип сурамжылайт. Анда колхоздо негизинен кант кызылчасы эгилчү. Күйгүм талаш кызылчадан кайтып келатышкан орус-кыргыз келиндери бири-бирине атаандашып, талаа жаңыртып, хорурдап келишээр эле. Бир кечте Алыкул алардын алдынан утурлай тосуп чыгып, кайра-кайра суранып далайга ырдаткан. Чоочун адамдан кысынып сүрдөшкөнүнөнбү, ачылып ырдашпай койгонуна кейиген. Ошондо биз шаарда бул келиндерден да сонун ырдагандар бар эмеспи? Буларга эмнеге кейит деп таң калганбыз. Ошол жылдары башка оюндар жокпу? Эмнегедир тез-тияр балдар жайгышы чүк ойночубуз. Мен көпчүлүк убактымды күйпөлөктөп сүрөт тартуу менен өткөрчүмүн. Акталган үйдүн бооруна көө менен сүрөт тартып жатсам, артымдан бирөөнүн деми угулат. Карасам, Алыкул жылмайып карап туруптур. Уялып кеттим. Ошондо анын "Уялбай жүр, кишинин көзүн тик карап жооп берип жүр" дегени кулагымда турат. Анан ал географиялык картанын картондун артында тарткан сүрөттөрүмдү көрүп аябай мактады. Кечинде уй тоскону кеткенимде энеме келип шаарга сүрөтчүнүн окуусун алып барайын десе, апам көшөрүп болбой койгон экен. Орозалы жездем да сөзгө жакын. Жанышбайыш эпосунун кайсы бир үзүндүлөрүн жатка айткан, уламыштарды көп билген адам эле. Бир жолу чай үстүндө Алыкул менен чер жаза баарлашканын, анын абдан окумал, кыргыздан көп уламыш жомокторун билээрин, жолборс дерсин жабынган баатырды которуп жүргөндө кеч кирип, таң атканын байкабай калган күндөрү болгонун, ошол котормонун арбын жерин жатка төгүп жиберерин, ысык көлгө үзбөй барып, сууда жакшы сүзөрүн, эмки жазда үйлөнсөмбү деп жүргөнүн, сөз бекитип жүргөнү көлдүк экенин саймедире олтурду. Алыкулдун айылдан кандайча кеткени эмнегедир эсимде жок. Кийин тактасам, айылга Кубанычбек Маликов келип, шаарга экөө кетишкен экен. Жайлата кымыз ичип, кадимкидей сакайдым дептир кетип жатып. Алыкул кайтып жатып үйдө орусча тилдеги 3 китебинин биринин ичинде 2 сүрөт калтырыптыр. Бирин мага арнаптыр. Кыштын күнү мектептен келсем, апам "Алыкул агайың өлүптүр" деп балбаалап ыйлап отуруптур. Көгүш боз Победа машинасы келип, эже-жездемди салып кетти. Биздин ошондогу 3-4 үйдүн биринде Сырга деген аял уулу Болотбек менен турушчу. Алар болжолум да 1949-жылы шаарга Алыкулдукуна көчүп кетишип, акын көз жумганда кайра айылга келишкен. Болотбек азыр да Каптал арыкта жашайт. Кийин Болотбек мени шаарга алып келди. Ошондо акындын 2 бөлмө үйүн көргөм. Эшик алдында олтургучу бар, короосу толтура дан куура экен. Дубалда аппак чүпөрөккө кургак кисти менен тартылган акындын көлөмдүү сүрөтү, бурчта үйүлгөн китептер, патефондун арбын табактары, Урал маркасындагы радиоприемник, жыгач фанер, столдун суурмасында күмүш кашыктар бар эле. Алыкул сен жөнүндө айтчу, табыштады эле деп Болотбек мени ал убакта Москва менен Панфилов көчөлөрүнүн айкалышында жайгашкан сүрөт окуу жайына жетелеп келип интернатка табыштап кеткен.